банкта иштесе болобу, мен банкка тапшырайын деп жаткам, көпчүлүгү кредит берилбеген банкта иштесе болот дейт. Ушул туурабы ооба? Анткени кредит маселесинен этияттап турганыбыз жакшы. Анан ооба, көкүрөгүндө иманы бар адамдар банкта иштебесе анан кандай болуп калат? Ошондой көкүрөгүндө иманы, башында билими бар, тажрыйбасы бар адамдар акырын ушундай жакшынакай банктарда, сүткорлук жок банктарда иштеп келип туруп, ушундай бир чөйрө болсо, сүткорлуктан алыс боло турган болсок, анда дуабыздын кабыл болгону, ибадатыбыздын түз болгону ошол. Ооба, иштешиңиз керек, албетте. Ошол тармакта билимиңиз болсо, билимиңизди аркалап, өркүндөтүп, эли жериңизге өзүңүздүн татынакай ак кызматыңызды көрсөтүп, салымыңызды милдеттүү түрдө кошушуңуз керек. Анткени адеп ахлак жаатында ушундай бир эреже бар. Адеп ахлак илиминде, ихсан илими дейбиз го. Баягы Азирети Жебрейил, кара чачтуу Жебрейил периште, аппак кийимди кийип, сахабаларга жаңы исламды үйрөтүү үчүн Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астына чөк түшүп отуруп, анан суроолорду узатат эмеспи? Иман деген эмне, ислам деген эмне, ихсан деген эмне деп. Ошол ихсан бул Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип атат. Кудай таалам сени көрүп билип турат деген улуу туйгу сезимди дайыма көз жаздымдан чыгарбай, жакшынакай, татынакай ишти көрсөтүү дейт. Ошол ихсан, адеп ахлак илиминде ушундай бир эреже бар. Аким хайсу акамакаллах. Кудайым сизди кайсыл чөйрөгө алып келсе, ошол чөйрөнү алмаштырбастан иман менен, Кудайдан коркуу менен таза, толук кандуу иштин майнабын чыгарып, акырына чейин ошол сферада, чөйрөдө сиз алектенишиңиз керек болот. Демек ошол экономика жагында, банк жаатында илим билимиңиз барбы? Кудайдан коркуу сезимин жүрөгүңүзгө баяулап туруп, элиңизге татынакай кызматыңызды көрсөтүңүз. Ошону менен сиз кадимгидей чоң ибадат кылгандын сообуна эгедер болосуз буюрса.